Сооротуучу Кудай. 26 октябрь. Силерди кордогондор үчүн сыйын кыла. Кантип мүмкүн эмес дегин келет. Бирок Ийса айткан бул сөздөрдүн канчалык күчкө ээ экенин билсек, мындай суроолорду бермек эмеспиз. Бирок башында чындап эле ушундай суроолор келет. Мени капа кылып жатса, мен ал үчүн эмнеге сыйынышым керек? Кантип ага батамды беришим керек? Бирок Ийса бул сөздөрдү бекер айткан эмес. Бир эженин күбөлүгү менен бөлүшүп кетейин. Мени катуу капа кылган бир адам үчүн сыйына баштадым, дейт ал эже. Кээде эптеп, оозумдун учу менен эле сыйынчумун. Ийса Теңирим айтканда, ошон үчүн сыйынайынчы деп эле сыйынчумун. Тил алчак болоюн деп эле күчкө салып сыйынып жүрдүм. Ошентип жүрүп, бир күнү эми эптеп сыйынып коеюн деген сыйынууну чыныгы сыйынууга, жүрөктөн чыккан сыйынууга айланды. Анан ошол жерден сага жагымсыз болуп жаткан адам жагымдуу болуп, ага карата жаман сезимдер аябоо сезимине алмашты. Акырындап аябоо сезими сүйүү сезимине алмашып, ал адамды кадимкидей жакшы көрө баштадым. Анан ал адам үчүн болгон чын жүрөктөн болгон сыйынуулар Теңирдин алдына кете баштады деп бөлүшүп берди эже. Менимче, ошондой сыйынуулардын учурунда Теңир акырын ачып, биздин жүрөгүбүзгө өзүнүн сүйүүсүнөн берип коет да, кандай гана жаман адам болбосун, сүйгөнгө жөндөмдү кылып коет.